Эмиль Надырбеков, актер. Учурда жоон билектүү мырзалардын алдыңкы сабында турат. Канча жылдан бери мындай форманы сактап келген мырзанын убактысынын көпчүлүк бөлүгү машыгуу залында өтөт. Эмиль мырзанын айтымында жоон билек 3 бурчтуу формада болууну баары эле каалашат. Бирок көпчүлүк учурда чыдабай, машыгууну таштап салгандар көп кездешет экен. Ал эми мырза өзүнүн өзгөчө формасына кантип жеткендигине токтолуп өттү. Бул бурчуңду болууга окуучу кезимде эле кызыкчумун. Ошондо бизге кинодон көрчүк, Армашка Снегер Ван Дам деген ошолор түк болгон. Ошо машыкканын көрүп кинодон. Үйдөн эле машыгып баштагам. Турник жасап, брус коюп, шаарга келдик. Шаарга келгенде могу зал айылда жок да. Бишкекте келгенден кийин залга кирип жазылып, биринчи физика иштейин деп баргам. Күндөн күнгө кызыгым артып, ушундай 3 бурчтуу денеге ээ болдум. Бул спорт менен мен 14 жылдан бери машыгам. Азыркы тапта машыгуу залына келүүнүн дагы бир максаты дал ушул 3 бурчтуу форманы каалагандар. Алардын катарына мурунку кол күрөш боюнча чебер, акыркы 2 жылдан бери дал ушул оор салмак менен машыгып келген Белек Мусаев. Белек өзү машыктыруучу, бирок мындай булчуңдуу дене түзүлүштү каалагандардын алдыңкы сабында турат. Анын айтымында машыгуу менен катар эле бир нече витаминдерди да колдонорун айтып өттү. Витаминдерди колдонобуз. БЦА деген витамин бар, кератин деген витамин бар, ошолорду колдонобуз. Алар бирөөсү деген вес кошконго жардам берет, күч берет, мышцаны восстановление кылат. Оор тренировка кылгандан кийин эртеси күнү булчуңдар ооруп калат. Кыймылдай албай каласың, ар кандай болот. Ошол ооруларды бат калыбына келтирет да, ооруларды жок кылат. Чоң булчуңдуу болууга бир гана машыгуу аздык кылат. Ал үчүн туура тамактануу, туура эс алуу да чоң таасир берерин каармандар баса белгилешти. Туура тренировка кылыш керек, туура машыгыш керек, туура тамактаныш керек, Эң биринчи туура тамактаныш керек. Мен күнүгө азыр мелдешке даярданып атам. Күнүгө 1-2 килограммдан эт жейм. 10 жумуртка, 400 грамм творог безжирный. Сахар жебейм, нан жебейм, мучной вообще жебейм. Эт жейм и жашылча жемиш жейм. Мир Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн.